Улуттук кол жазмалар жана сейрек китептер борборунун адистери 200дөн ашык байыркы китептерди санариптештиришти. Азыр фонддо 2000ге жакын экспонат бар. Көпчүлүгү 4-5 кылымдарга тиешелүү латын, кириллица, араб, фарсы, байыркы түрк жана башка да тилдерде жазылган. Алардын арасында белгилүү окумуштуулардын эмгектери, касиеттүү жазуулар менен каллиграфия, башкача айтканда көркөм жазуунун жаркын үлгүлөрү бар. Эми борбордо жасалма интеллект технологиясын киргизүү мерчемделип жатат. Муну менен материалдарды которуу, иштетүү жана талдоо иштери тездейт. Борбордун серепчилери борбор калаанын окуучуларына байыркы жазууларды сактоо жана жаңылоонун маанилүүлүгү тууралуу айтып беришти. Улуттук китеп күнүнө карата жаш коноктор үчүн экскурсиялар жана семинарлар өткөрүлдү. Мы хотим, чтобы школьники понимали. Биз мектеп окуучулары байыркы кол жазмалардын баалуулугун түшүнүшүн каалайбыз. Анткени бардык экспонаттар бизге жеткиликтүү жана түшүнүктүү деген пикир калыптанган. Чынында алардын арасында сырдуу маалыматтар бар. Ошондуктан тарыхты толуктоо үчүн жасаган иштин көлөмү чоң. Бул баалуу мурастардын ишин аткарып, талдоо үчүн алгач аларды ошол бойдон сактоо керек. Атайын кампалар белгилүү бир температура талап кылынат. Бул маданияттын бардык жаштарын окуу маданиятына тартуу менен байланыштуу. А также вся эта культура, связанная с книгочтением, что мы прививать к нашей молодежи. Борбор чет өлкөлөрдө экспонаттар сакталган кампанын жана китепкананын адистери менен биргеликте масштабтуу изилдөөлөрдү жүргүзөт. Бул эл аралык өнөктөштүк аркылуу ишке ашырылат. Өнөктөштөр менен өзгөчө борбордук Азия аймагында тыгыз мамилелер жолго коюлган. Мындан тышкары ал баалуу жана сейрек кездешүүчү калдыктарды издейт. Убакыттын өтүшү менен алар казакстандык реставраторлордун жардамы менен калыбына келтирилип, элдин назарына сунушталат. Книги, они редкие. И для этого мы используем только натуральный материал. То есть клей мы делаем... Бул китептер өтө сейрек кездешүүчү чыгармалар. Алар менен иштөөдө биз табигый материалдарды колдонобуз. Мисалы, желимди өзүбүз жасайбыз. Унду колдонобуз. Тигүү үчүн пахта жиптерин колдонобуз. Боекторду кошобуз. Мисалы, мындай түс берүү үчүн. Кагаздын өзү ак, жапон материалынан. Акрил боекторун колдонобуз. Мен өзүм Москвада, андан кийин Арменияда окудум. Ошондой эле Иранда, Бурятияда таджиба топтодум. В России, в Москве, потом в Армении. И также обучилась в Иране, потом в Бурятии.